Кереге Таш айылынын тургуну Аскар Мырза 1,5 гектар аянтка картошка айдаган. Быйыл түшүмдүн жакшы болушуна жараша баасы дагы жогору дейт. Азыр ал Джелли сортундагы 40 тоннага жакын картошкасын сатып жатат. Буюрса жакшы түшүм берип 40 тонна чыкты эле. Ушуну эми дыйкандарга жакшы болду. Быйыл баа көтөрүлүп, ушу эмгек акталып атат. Картошкабызды сатып, кайра ушу жерге иштетебиз, мал сала алабыз. Ички базарга барат. Ички базарыбыз ошол Бишкек Сары Өзөнгө барат. Андан тышкары оптовый бар, бир ал Өзбекстанга кетет. Андан тышкары Жалал Абадка ошол заказдар бар. Ошол боюнча иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, дыйкандардын көңүлү ачык. Бүгүнкү күндө 34 сом менен жеринде алынып атат. Кичине майдараак полторашка деп коет, средний. Аларды 20 сом тегерегинде алынып атат. Жылда баа мынчалык көтөрүлгөн эмес эле. Быйылкы жылы буюрса эмгектер кайтып атат. Аймакта азыр картошка жеринен 34 сомдон алынууда. Көлөмүнө жараша дароо иргелип жатат. Ал үчүн айыл тургундарына да жумуш орундары түзүлүп, мында иштегендерге күнүнө 1,5 миң сомдон төлөнүп жатыптыр. Картошканын кымбаттаганы дыйкандарга деле жакшы болду деп ойлойм. Ошонун арасында бизге деле жакшы болду. Жумуш болуп, ушу айыл тургунубуз биз дагы. Ушинтип картошка салып бала чакабыз багып иштеп жүрөбүз. КамАЗга сорттоп беребиз. Жайы кышы жумуш болуп атат. Буга чейин деле ушинтип иштеп жүргөнбүз. Былтыр 11 сом, күзүндө эле 11 сомдон сатып жүрүшпөдү эле, быйыл 35 сом жакшы эле деп ойлойм. Шүгүр эле го. Картошканын дүң баасы 30 сомдон 35 сомго чейин болуп атат. Бул көрүнүш былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз жогору баасы. Бул да жакшы дыйкандарга дагы жакшы өбөлгө түзүп, булардын ошо эмгегин актап атат. Картошка бул ички рыноктон тышкары Казакстан Республикасына жана Өзбекстан республикаларына экспорттолот. Ак Суу району боюнча жалпы 46 миң гектар айдоо аянты бар, анын 26 миң гектардан ашыгына дан өсүмдүктөрү, 7,016 гектар аянтка картошка айдалган. Ал эми Кыдыраке айыл аймагы боюнча 2100 гектар жерге картошка өстүрүлгөн. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.